Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Сиздер менен Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын куттуу студиясында дагы бир жолу жүздөшүп жатканыма чын дилимден кубанычтамын. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ислам финансы жана анын коомго тийгизген пайдасы бүгүнкү күндө актуалдуу болуп жатат. Ушунун айланасында сөз кылуу үчүн биз студиябызга атайын конокторду чакырдык. Айыл банктын ислам терезеси департаментинин жетекчиси Санжар Бапа уулу, кош келипсиз. Анан кийин муфтияттын халал индустриясын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Бактияр Ажы Токтогазы уулу устазыбыз келип отурат. Кош келипсиз. Сөз эми башынан болсун, Санжар мырза, сизден баштасак туура болот го. Бүгүнкү күндө ушул коомчулукта эми сиздер баягы финансы жагында сыртта иштеп, сиздерге көп маалым болуш керек. Бүгүнкү күндө ушул ислам финансы боюнча коомчулукта канчалык деңгээлде бир актуалдуулук пайда болду? Рахмат. Айыл банк, өзүңөр билгендей, Айыл банк ачык акционердик коому Кыргыз мамлекетинде 28 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн алып барып жатат. 2022 жылы ушул Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан ислам принциптери менен каржылоо багытында ислам терезесин ачуу чечими кабыл алынган. Бул чечим азыркы учурдун талабы, кардарлардын талабынын негизинде келип чыккан чечим. Себеби өзүңөр билгендей, азыркы учурда Кыргызстанда 80%дан ашык мусулмандар өлкөсү, анан ошого байланыштуу суроо талаптагы ислам каржылоосун өтө чоң болуп жаткандыгынан биздин акционер тарабынан ошондой чечим кабыл алынып, 2022 жылы ислам терезеси октябрь айында лицензиясын алган улуттук банк тарабынан. Азыркы учурда бизде Мурабаха бүтүмү боюнча, Мудараба бүтүмү боюнча жана Карт Хасан бүтүмү боюнча 3 бүтүм боюнча ошо улуттук банк тарабынан атайын берилген лицензия бар. Лицензияны алганда биз Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан шариаттык кеңеш түзүлгөн, атайын шариаттык кеңештер алымдардан түзүлөт. Бизде ошол шариаттык кеңештин төрагасы Ширгазиев Жоробай устаз, андан сырткары дагы 2 мүчөсү бар, Ниматилла устаз жана Акматжан Жумадыл устаз. Ушу үчөө биздин бардык керектүү ислам принциптери боюнча каржылоонун бардык документтерин карап, шарият стандарттарына туура келе, ошол кишилер экспертиза кылып, анан ошонун чечими менен ишке берилет. Ислам финансынын негизги принциптери кандай? Негизги принциптеринде бул ар бир бүтүмдүн өзүнүн эрежелери бар. Мисалы, Мурабаха бүтүмү бул каржылоо багытында колдонулат. Бул кардардын талабы менен бир кандайдыр бир буюм, товар сатып алынып, ошол бөлүптөлөө шартында биздин кардарларга берилет да. Үстөк баасы банк өзүнүн атына сатып алып, өзүнө каттап, өзүнүн атына наамына каттап, анан ошондон кийин гана ошол товарды же ошол буюмду же үйдү, автону кайра кардарга бөлүп төлөө шартында узартылган мөөнөткө өзүнүн үстөк баасын коюп сатат да. Бул жерде накталай акча бирдин кардардын колуна берилбейт. Бул жерде сөзсүз соода саттык маселеси болушу керек. Атайын соода саттык келишими түзүлөт. Ошол негизинде ошондон кийин гана Мурабаха келишими түзүлүп, анан кардарларга берилет. Бул рыба жана гарар маселесин кошпойт, ошолор жок кылат дагы. Бул шариаттын стандарттарынын негизинде, ошо шариаттын негизинде анан кардарларга берилет. Бул жерде пайыздык чен жок, пайыздык чен жок болот, үстөк баа кошулат. Эми ар бир алып сатуу соода тармагында сөзсүз түрдө ар ким өзүнүн пайдасын кошот. Ошол сыяктуу эле банк дагы өзүнүн ченемдүү пайдасын кошуп, ошону кардар менен келишип туруп, так көргөзөт, канча сомго алды, анан канча сом өзүнүн үстөк баасын кошуп атат, ошону так көргөзүш керек Мурабахада. Анан ошону кардарга келишимдин негизинде, Мурабаха келишимдин негизинде анан берилет. Абдан сонун. Бактияр Ажы, сизге бериле турган суроо мынакей, азыр Санжар мырза аябай жакшы айтып келди. Баягы
финансылык жагынан эми сизге шариаттык жагынан алайык, финансылык ишмердүүлүктүн негизги эрежелери кандай болуш керек? Бул шариатка, биздин шариятыбызга ылайык кандай жүргүзүлүш керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Максат мырза, жакшы маселелерди козгоп жатасыздар. Финанс маселесинде эми талаптар көп. Бирок мен ушул азыр мурабаха маселесине токтоюн деп турам. Себеби тарых бизде ошол 30 жылда баягы дин эркиндиги болуп, ошонун ичинде элдер ошол бир гана намаз, ороза, зекет эмес, ошондой эле финанс иштеринде дагы динге, шариатка ылайык соода сатыктарды жүргүзөлү деген талап бар болгон. Бул тарыхы мындай бир топ узун да. Бул финанс каражаттарды ошол ыкмалардын, жаңы ыкмалардын бизге кириши. Ошонун ичинде ошол улуттук банк кабыл алган стандарттар бар. Ошол IOFI деген эл аралык уюм бар. Ошонун стандарттарын улуттук банк кабыл алган. Андан кийин ошол тарыхында көп да бир 15 жылдан ашып калды болуш керек, ошо биринчи ошо банктар киргизген да ушул продукту. Андан кийин азыр Санжар мырза айткандай Айыл банк дагы киргизди. Себеби элдерде, коомчулукта талап бар. Соодан алганда да, мисалы үчүн бир товарды алам десе дагы мейли ошол ислам принциптерине ылайык болсун дейт. Тагыраак азыр мурабаха жөнүндө сөз кыла турган болсок, мурабаха деген бир нерсени, бир буюмду пайдасы менен сатуу. Түздөн түз мааниси ошондой. Мисалы кардар келип атат, товар алайым дейт, көрсөтөт, балким банктын тиешелүү бир соода түйүндөрү менен болгон келишими бар болушу мүмкүн. Билбейм кандай экен. Балким өзү деле кардар көрсөтүшү мүмкүн. Мен баланча бир түкүнчө буюмду, каражатты алайын деп атам, ошол ислам каржылоо системасы менен кандайсың ушундай алып бергиле дейт. Банк алат дагы өзүнө өткөзүш керек. Ушу мурабахада маанилүү да түздөн түз тиги соода түйүнү менен кардардын ортосунда дароо келишим болбойт. Банк өзү сатып алат ошол буюмду, андан кийин кайра кардарга сатат. Бул жерде кардар эмне пайда көрөт? Пайда көргөнү ал буюмун дароо алат. Банк болсо кайдан пайда көрөт? Ал бир узак мөөнөткө, 1 жылгабы, 2 жылгабы бөлүп көрсөтүп коет. Санжар мырза көрсөткөндөй, ал жерде күмөн болгон мындай кошулмалар жок. Баягы үстөктөр жок. Үстөктөр жок да. Бул дана көрөт. 12 айда эгер убагында төлөсө, канча сом төлөй турганын так дана билет. Ал эми бул мурабаха башка ислам принциптеринен башка мындай традиционный деп коет, жөнөкү банкта. Ал жакта ошол жанагы потребительский кредит деп коет. Ал жерде сизде эмне кылат? Мен алайын дедим эле деп арыз жазат. Ага болсо макул деп макулдугун банк берет дагы ага акчасын берип коет. Анын башы да оорубайт. Чыгылса берди. Ал балким алышы мүмкүн ошол муздаткычты, телевизорду, телефонду албашы да мүмкүн. Бирок банк ошол традицион банкта айтылган мөөнөттө акчасын төлөп туруш керек. Көрдүңүз, айырмачылык ушундай. Берки мисалы үчүн ошо ислам терезеси менен иштеген банктарда, ошол принциптер менен иштеген банктарда алар эч качан кардарга акча бербейт колуна. Мындай максаттуу түрдө да, каржылоо максаттуу түрдө болот. Ошондуктан бул өтө жакшы биздин ошо коомчулукка бир пайдалуу болгон нерсе. Анан биякта кээ бирөө сурашы мүмкүн. Эми максаты бир болду го депчи. Жашоодо көп нерселер бар да. Максаты мындай натыйжасы бир, бирок деген ошол жол дагы түз болуш керек да. Адал болуш. Мисалы үчүн айтайын дегеним, бир адамдар зына менен деле балалуу боло берет. Максатына жетти ал. Бирок нике менен барган бул адал болот дагы, туура болот. Ошондуктан мындай каржылоонун жолу дагы биз үчүн маанилүү. Бизде бир эле ар жакта кантип сен каржылоону алып аласың эмес. Ошол ыкмасы дагы, алуу жолу дагы биз үчүн маанилүү. Ушул жерден бир кыстырма суроо берейин. Мисалы, кардар дейли. Кардар бир телефонду же болбосо ноутбукту алганы сатуу магазине барды, дүкөнгө барды дагы жактырды. Бирок ал телефонду банк аркылуу
алып атпайбы? Бул демек бул жерде баягы шариаттык нормалар бузулган жок. Туура айтып атабыз. Эгер ислам терезеси менен ооба, мисалы кайсы бир банк боло турган болсо, дүкөндүн ичинде жанагындай өздөрүнүн пункттарын ачып коюп атпайбы? Ал жерге барды дагы, ноутбукту алды дагы дароо банк менен келишим түзүп атпайбы? Демек бул жерде эч кандай финансылык норма айта бузулган. кетсем, банк аркылуу өткөндө дегенде ал жактан да караш керек да. Кайсы стандарт менен, мисалы үчүн мурабаха аркылуу алса, маселе жок болот. Бирок ошол эле салттуу каржылоо кредиттердин товар рассрочка деген сыяктуу эмелери бар. Ал жерден эмнеси бар? Банк акчаны сатат да, акчаны сатат. Биз ислам принциптеринде бул акча бул жөн эле ошол эмени эсептеген эле курал да. Биз товарды сатышыбыз керек болот. Ошол жагынан өзгөчөлүгү бар. Жаран эмне кылыш керек болот ошол учурда? Жаран барганда ошол кайсы ислам принциби менен белеби ошону такташ керек сөзсүз түрдө. Себеби салттуу кредитте насыя бергендер дагы ошол жерден эле отургузуп коюп сатып аткандар бар да. Мисалы үчүн салттуу насыя берип атып, товар рассрочка 0 деп коюшат. Эчтеке кошпойсуз, үстүнө эч нерсе кошулбайт деп коет. Бирок ал жерден соода саттык маселеси жүрбөй калат да. Ал ошонусун такташ керек. Эгер мурабаха менен боло турган болсо, ошону тактап алып, анан алса жакшы болот. Анан дагы айта кетчү нерсе, ислам принциптери менен каржылоо дегенде бизде ошол сиз айткандай телефон же ноутбук сыяктуу популярный болуп ошолор болуп атат. Негизинен ислам каржылоосу боюнча азыркы учурда Айылбандта бир гана ошол керектөө максатында гана эмес, ипотека, авто каржылоо, бизнести каржылоо жана айыл чарбасынан мал алып бергенге дагы, ошол эгинин алып бергенге дагы ошонун бардык максатта берилет да. Биз ушул Кыргызстанда ошо башында ушул сиз айткандай суроо талап ошо керектөө каржылоосуна болгондуктан ушул жагын көп маани берилип, башка жактар берилбей калганда, азыркы учурда Айылбандта 38 филиалында бардык Кыргызстандын бардык булуң бурчунда, Баткенден биягы Ысык көл, биягы Талас, ошо бардыгында 38 филиалда ачылган ислам терезеси. Ал жакта атайын биздин ислам принциби менен каржылоочу атайын адистерибиз бар, атайын окуулардан өткөн. Алар бардык багыттарда каржылоолор сунуштай алышат. Мисалы үчүн, азыркы учурда мамлекеттик программалар быйылкы жылы ошол бүтүп баратат. ФСХ 12 деген программа бар, айыл чарбасын каржылоо 12 деген программа бар. Ошол эле КПК деген программа, агро өндүрүшчүлөрдү каржылоочу. Булар мурун ислам принцибинде берилчү эмес да. Анан быйылкы жылдан баштап ошол эки мамлекеттик банк, элдик банкты айта кетсем болбойт, ошол ислам принциптери менен элге жеткиликтүү кылганга аракет кылып атабыз да. Себеби суроо талап бар. Бизде жана жолугушуулар, биздин жетекчилер жерлерде жолугушуу өткөргөндө адамдардан кайрылуулар болгон да. Мамлекеттик программа бар, бирок кредит болуп атат. Биз ала албайбыз. Ал жактан акчаны берип атат да. Биз ала албайбыз, ушул жагын карап берсеңиз дегенде, ошо биз элге жеткиликтүү болсун деп мурабаха системасы менен ошо ислам терезеси аркылуу азыркы учурда айыл чарбасын каржылоо негизи эле ушул жеңилдетилген мамлекеттик программалар аркылуу 250 миллион сомдон ашык каражат берилди да, ушул биздин алыскы аймакта жайгашкан жарандарыбызга. Бул жагынан да ушундай иштер жүрүп атат. Санжар мырза, азыр мен сизге ушул суроону өзү берейин деп дайындап, камдап турдум эле. Негизи ислам финансы тармагы реалдуу секторлорду колдоорун өзүңүз дагы сөзүңүздө баса белгиледиңиз. Мунун биздин экономикага тийгизген таасири кандай? Экономикага сөзсүз таасирин тийгизет. Себеби мен өзүм башында айтып кеткендей, диний көз караштарына байланыштуу насыялар, салттуу насыяларды көп киши ала албай, мисалы үчүн өзүнө бир кандайдыр бир айыл чарба техникасы, трактор болобу, комбайн болобу керек болуп, бирок акчасы жок. Лизинг аркылуу алайын десе, ал салттуу насыя берилет да. Ошонусуна ала албай жүргөн көп адамдар болгон. Ошол адамдардын азыр көйгөйлөрү чечилип, алар ислам принциби менен атайын мурабаха жолу менен өзүнө керектүү техниканы алабы, малды алабы, ошол уй, кой бардыгын алып берип атабыз.
ошол маселелер чечилип атат, булар элге жеткиликтүү, бул экономикага кандайдыр бир салымын сөз тийгизет. Экономика, социалдык жактан дагы десек Социалдык жагынан дагы жакшы болот экен. Бактияр ажы, негизинен ошол ислам финансындагы тобокелчиликтерди башкаруу үчүн кандай ыкмаларды колдонуш керек? Эми бул баягы кээде коомчулукта мындай да бир түшүнүк бар да. Дин десе, же ислам десе эле баягы биз бекер Бекер деген берип коюп, анан кайтарымы жок деген бир түшүнүк бар да, кеңири жок, бул түшүнүктөн чыгыш керек, арылуу керек. Бул ошол каражатты берип аткан бул коммерциялык уюм, коммерциялык мекеме, ал жакта иштеген адамдар бар, кызмат көрсөткөн, ал жакта имарат бар, аны кармаш керек. Жылуулук, электричество дегенде көп нерселер бар да, чыгымдар бар. Анан бул ошол кайсы гана ошо мекеме болбосун, ошо каржылоо системасында иштеген. Ал кирешени көздөйт да. Эгер эле бардык адамдарга ошол ислам принциптери менен бергенде, ошол каржылап туруп, бирок кайра кайтарып албаса, пайдасын көрбөсө, бул баягы экономика системасында бул бир мындай банкрот калып барат дагы, бул кирешесиз болот, актуалдуулугун жоготот да барып. Ошондуктан ал маанилүү. Динде деле айтылат, мисалы үчүн карызды алгандан кийин карызды бериш керек. Карызы бар адам бул дүйнөдөн өтүп кетсе, көп күнөөлөр кечиши мүмкүн. Бирок карызы кечирилбейт да. Себеби деген ал адамдардын ортосунда болгон бир мамиле. Ал эми элестетсеңиз, соода болду, мындай анын артынан мен жок бербейм деп кетип калган туура эмес да. Ошондуктан азыркы учурда менин билишимде ушул каржылоо ислам принциптери менен каржылаганда сөзсүз түрдө анын жоопкерчилиги да каралган. Себеби адамда мындай бир артынан мындай бир кармап турган, тартып турган бир кандай десем, бир рычаг болбосо, ал кетип калат да. Ошондуктан ал жакта азыркы учурда мындай айып пул деген, штраф деген сыяктуу нерселерди киргизген. Албетте ал келишимдерде көрсөтүлөт болуш керек. Себеби каржыны алып, жоопкерчиликти ал тартыш керек. Акчаны алгандан кийин кайра кайтарып бериш керек дегенде де, буюмдун акысын төлөш керек деген. Ошондуктан бул заманбап маселе. Мурда болбошу мүмкүн, бирок азыр маанилүү. Себеби жоопкерчилик ушундай соода азыркы биздин заманда бул маанилүү. Бардыгын баягы келишим менен тастыктап койбосо, бир тизгин болбосо, бул баягы биз ойлобошубуз керек. Мен алдым, болду, эми кечирип кой, ар жагын өзүм билем. Жок. Кээде мисалы үчүн бул азыркы каржылоо системасында мисалы телевизор, муздаткыч, телефон бул бир аз көп кыйынчылык жаратпашы мүмкүн. Бирок чоң техника болсо, эгер үй боло турган болсо, бул жакта жоопкерчилик андан дагы чоң да. Себеби алар күрөөгө дагы алышы мүмкүн, ошого бир тете буюмду. Ошондуктан эгер ошону алып жаткан адам ошо каржылоону ислам принциптери менен эгер чындап өз убагында төлөйм, аткарам десе, буюрса Кудай Таала ага бир жеңилдик берет ишине. Ал эми тескеринче биздин ниетибиз, максатыбыз жок, мен ушуну алып болду, кетип калам дей турган болсо, бул жакшы эмес да. Мен Бактияр, мен бул суроону сизге эмнеге бердим? Биздин көп эле достор ушундай ислам принциптери менен багы соода кылган балдар. Анан биз алар менен ошо сүйлөшүп калган учурда айтышат да, көбүнчө эле ушул телефон же ошо жанагындай ноутбук алышат дагы, анан көп учурда эле багы телефондор өчүрүп ошондон ары жок болуп кетишет дейт. Көп учурда дейт да, көп эле болуп атат мына факторчу. Ошон үчүн мен бул суроону сизге бергеним, бунун кесепетинен алгандан кийин, аманатты мойнуна алгандан кийинки адамдын акыбалын сурагым келген да. Эми ал албетте жооп берет. Баягы бул дүйнөдө балким качып кетиши мүмкүн. Бирок кача албайт деле болот эмне, себеби аз бүт техника бар экен, телефондорун өчүрүп коет экен, себеби толук түрдө төлөмөйүнчө ушундай бир эмелер бар да, тизгиндери бар. Анан мен бул жакта Санжар мырзадан сурайын деп атам да, кызык болуп атат. Бул ислам ошо айыл банкты түптөгөндө капитал бул адалдан болуш керек да.
ошондо силер бир жактан алдыңарбы же ошол Айыл банктын өзүнүн бир адал капиталы бар беле дегендей да, башка жанагы биз эми сурап атканым туура. мисалы үчүн ошол жерде талаптар бар да, бул спирттик, жанакындай алкоголь, табак же болбосо башка бир каражаттардан чогулбаган бир капиталдын негизинде түптөлүш керек. Адал каражат бар. Адал каражат да. Ооба, абдан жакшы суроо. Себеби ошол берилип аткан акча каражатындагы келип чыгышын кандай адал жолбу же кандай жол менен келишин биздин алуучулар билиш керек. Сөзсүз түрдө абдан туура суроо. Өзүңөр билгенде Айыл банк бул мамлекеттик, 100% мамлекеттик банк. Анан ошондуктан баягы Айыл банк бул ислам каржылоосуна атайын өздүк капиталынан, собственный капиталынан, өздүк капиталынан атайын суммаларды бөлүп берип турат да. Бизге мисалы үчүн былтыркы жылы миллиарддан ашык сом бөлүнүп берилген, биз анын баарын ушу жайгаштырып бүттүк. Бул өздүк капиталынан болгондо, бул Айыл банк мамлекеттик болгондуктан, өздүк капиталынан бөлгөндө бул мамлекеттин акчасы да. Мамлекеттин акчасын биз атайын бөлүп беришет. Биз ошону биздин кардарларыбызга жайгаштырабыз да, ошо кардарлардын суроо талабын аткарабыз. Келип чыгышы ошол бул мамлекеттин акчасы десек болот да, биздекичи келип чыгышы ошол өздүк капиталынан бөлүнгөн, бул жанагы депозиттен же ошол эмелерден эмес, бул атайын караштырылган сумма, ага чечимдери бар. Биздин шариаттык кеңеште аны сөзсүз көзөмөлдөйт. Ошол жактан атайын сумма бөлүнүп, анан ошол ислам терезесинде өзүнчө жүргүзүлөт. Бизден ошол мурабаха алуучулардан жана үстөк баасын төлөп, өздүк суммасын төлөгөндөн кийин түшкөн биздин пайдабыз кайра банктын тигил салттуу банктык иштерге жумшалбайт. Ал биздин эле өзүбүздүн ислам терезесинде айланыш керек да. Ооба, кайра эле ошол түшкөн акчаны биз кийинки мурабаха алуучуга беришибиз керек. Ал деген экөөнүн баягы эмеси бухгалтерский учеттор өзүнчө жүрөт да, бухгалтердик эсеп. Эки казандыкы эки башка да. Сөзсүз түрдө өзүнчө бөлүнөт. Атайын ошол сиз айтып кеткен IMF стандарттары боюнча дагы өзүнчө болушу керек. Ошону биз улуттук банктын дагы талабы бар, ошондо өзүнчө жүргүзөбүз. Эч качан биздин каражаттарыбыз аралашпайт. Атайын өзүнчө болот. Эми баягы ислам терезеси эмне үчүн ачылат? Ислам терезеси бул баягы Кыргызстанда тез эле мындай атайын ислами банк ачыш, мисалы үчүн ага көп каражат талап кылынат да. Анан ислам терезесин ачуу максаты бул ислам терезесин ачып, ошону акырындан өнүктүрүп, кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин ошону акыр аягы келип ислам банкы болушу керек да. Ислам принциптери менен каржылаган башка операция жүргүзүлбөгөн. Биз ошол башталгыч этабындабыз. Азыр ислам терезесин ачып, эми буюрса келечекте кардарлар менен иштеше берсек, кийин бара-бара өзүнчө ислам банк, мамлекет тарабынан ошондой ислам банк болушу керек. Ошол максатта ачылган да. Анан менде да бир суроо болуп атат. Мына бизге ошол кардарлар, муфтиятка келген адамдар суроо берип калат да. Ошол кечигүү төлөө учурунда кечигүү мөөнөтү болуп калат экен. Кээде ошол айтып атышат. Бир күн болгондо эле, бир күн кечигип калсам деле, мени ошо кара тизмеге эметип атат. Ушул бир каралганбы силерде? Же ушунун мөөнөтү барбы? Бир жумага чейин кечиктирүү? Туура суроо. Бул маселе бар. Мындай да. Сиз жана айыппул жөнүндө айтып кетпедиңизби? Айыппул бизде бар, мурабахада. Муну киргизүүгө бул талап ошондой болуп калды да. Негизи айыппулду киргизбей койсок деле болмок, негизичи. Бирок кардарларды сиз айтып кеткендей жана качып кетет, төлөбөй коет дегендей, кардарларды тартипке чакыруу максатында гана айыппулдар киргизилген. Айыппулдан түшкөн акча ал Айыл банктын пайдасына түшпөйт. Ал акчаны биз ошол благотворительностька, ошол кайрымдуулукка багытында жумшайбыз. Былтыркы аны дагы шариаттык кеңеш отчетун алып турат жыл сайын. Кайсыл жакка кандай эмне сатып бергенибизден бери отчет берилет. Сөзсүз түрдө аны ошол багыты кайрымдуулук болот. Айыппул боюнча да ошол көп кишилерден ошондой суроолор болот. Эмнеге киргизилген деп, ошол тартипке чакыруу максатында. Эгерде чындап эле ошол кардарда кандайдыр бир финансылык кыйынчылыктар же үй бүлөсүндө кандайдыр кыйынчылыктар боло турган болсо, биз ал айыппулду ал адамдан албайбыз. Себеби дегенде ал
кыйналып аткан адамды алып кайра кайрымдуулук кылбайбыз да биз деле. Анын кереги жок бизге. Ал 1 сом 1 тыйын Айыл банкка түшпөйт да. Кара тизме боюнча бизде деген 1 күн уруксат берилет. 1 күнгөчү. 1 күнгө мисалы үчүн бүгүн кечигип калсаңар, ал ошол жана кредитный бюрого кетпейт, айып пул да өспөйт. 1 күндөн кечигип анан 2-нчи күндөн баштап анан ошол иштеп баштайт да. Бул дагы тартипке чакыруу максатында да негизи. Кээ бир адамдар чөнтөгүндө акчасы бар, бирок унутуп коет, анан мен бошой аттым эле деп 2-нчи орунга калтырып коет да, өзүнүн бизнесиндагы милдетин аткарбай коюшу мүмкүн да. Анан дагы бир суроо болот да, ошол учурдан пайдаланып, азыр мисалы үчүн аймактарда ачылды деп атасыз. Ошол жерде бул жакшы нерсе да, себеби аймактардагылар мурда жетчү эмес да. Анан баардыгы эле ошол дыйкан чарба, ошол айылдагы адамдарды каржылап атасыздар да. Ооба, бардыгына. Азыркы учурда мисалы үчүн мен айтып өткөндөй, жана айыл чарбасын каржылоо 12 деген атайын мамлекеттик программа бар. 500 000 сомго чейин жана эми пайызды айтууга туура келет экен, себеби элдерде үстөк бааны наценка деп айтсаң кичине түшүнүк башкача болуп калат экен да. Жок, ал табигый нерсе да. Себеби деген бизде мисалы үчүн процент деген сөз эгер акчага айтылган болсо анда болбойт да, бул риба болуп калат. Бирок деген ал пайыз деген мисалы үчүн үстүнө ошо товардын үстүнө коюп ошо банк кое турган пайда айтылса, бул туура эле түшүнүк да. Ошондо силерде башка мындай салттуу каржылоо менен силердин каржылоонун ортосунда бир ушул каржылоодо бир айырмачылык барбы? Үстөк баалар боюнчабы? Ооба, мисалы сиз айткандай ошол мен жана айтып кеткендей, айыл чарбасын каржылоонуки бул 10% менен берип атышат да, салттуу насыялар. Ошондо бизде үстөк баага наценкага которгондо бул 3,1 пайыз болуп калат да ошондо. Ошондо азыраак. Жок, ошол эле өлчөмдө болот. Бул мамлекеттик программа бардыгына бирдей. Ал эми мисалы үчүн ошол ипотека. Азыркы учурда ислам принциптери менен каржылоодо атайын ипотека бар, ипотека продуктусу. Бул эми пайыздык менен чен менен эле айтып өтөм. Бул пайыздык чен дегенде кандай айтылат? Кирешелүүлүк чен эми деп. Кирешелүүлүк чен 16%. 16% менен берилет. Элге жеткиликтүү болуш үчүн пайыз менен эле айткан туура болот да. Себеби биз кредитке көнүп алып турбуз да, анан наценканы айтса эл түшүнбөйт. Проценти канча деп сурашат да кайрачы. 16% болот. 16% бул традициялык баягы салттуу каржылоолордон арзан, эң арзан да. Бул биздин ислам терезеси берип атат, жана башка биздин канча ошол пайыз ошо арзан болуп атат ошондо? 1%, 2%га арзан болот. Демек бул деле баягы чоң буюмду алган нерсеге адамдар үчүн бул деле пайдалуу да. Анан дагы бир кошумчалай кетсем, бул ислам принциптери бул негизгисинен адилеттүүлүк да. Адилеттүүлүк сиз айткандай башында алып атканда билинбеши мүмкүн. Окшош эле турбайбы, кредитте эле ушунча кошот турбайбы деп ар кандай сөздөр болот. Адилеттүүлүк кайсыл учурда келип чыгат? Адилеттүүлүк адамдын ошол финансылык жактан кыйналып же үй бүлөсүнөн же кандайдыр бир кыйналып калып ошону төлөй албай кала турган болсо, бизде мисалы үчүн 100 000 сомго 10 000 сом кошуп бере турган болсо, ал бир жылда эмес, 1,5 жылда төлөйбү же 2 жылда төлөйбү, ошол 10 000 сом өзгөрбөйт. Кошулбайт. Туумдар процент кете берет да кредитте, күн сайын процент өсө берет. Bir күн кечиктирин эртең башка сумма болот. Ошонусу бар да, бүгүн кечиктиринер эртең башка сумма болот. Бизде 1 күнгө, 10 күнгө ал сумма өзгөрбөйт. Себеби башында келишим менен, мурабак ошондой да. Башында 10 000 сом кошом дедиңби, сен 10 000 сом кошуп бересиң, ал өзгөрбөйт. Ошонусу бар да, ошол адилеттүүлүк. Муну эмнеден байкалды эле? Билесиздерби, ковид убагында көп жерлер жабылып, анан 3 айга, 6 айга элдер төлөмдөрүн жылдырышкан. Насыялардыкын жылдырганда, негизги суммасын насыяныкын ары жылдырганда, ошого процент өсө берген да. Акыр аягында кардарларга ого өтөр оор болуп калган. Банктар аны отмена кыла алышпайт, процент өсө берет. Ошондой болуп калган да. Ислам принципи менен берилгенде, аны ар жылдырып коебу, бер жылдырып коебу, ал сумма эч өзгөрбөш керек да. Мисал үчүн дагы бир мисал бар да. Кардар алды 1 жылга, мисал үчүн 2 жылга 1 миллион сом алды, техника алды.
Анан ошол кандайдыр бир кыйналып, финансылык жактан кыйналып, анан дагы бир жылга узартып берчи деп келди банкка. Банк узартып берет. Ошол 2 жылга кошулган үстүк баа өзгөрбөй эле ошондо эле ары чачыратып коет да. А кредитке эле кайрылса, кыйналып адам кайрылса, үстүнө кайра эле процент өсө берет да. Жыл узарткандыгы үчүн кайра кошулат. Кайра эле өсүп кете берет. Бир күн жылса эле өсүп кете берет. Ушул жерде адилеттүүлүк бар да. Башында алып атканда билинбейт. Тигил деле 10 000 сом кошуп атат, бул деле 10 000 сом кошуп атат деген бар да. Өтө жакшы, өтө Бул жакшы. жерде бир максат мырзам, бир жерде мындай нерсе бар да. Берки традиция салттуу каржылоодо бул негизги акча бар, кредит. Ошого андан кийин кечиккен үчүн андагы алдыга дагы бир кошулган пайыздар, үстүктөр бар, көрүнбөгөн. Ошондуктан бул маанилүү да. Бизде мисалы үчүн айырмасы жокко натыйжада деп көрүнүшү мүмкүн. Бирок ошол төлөм келгенде чындап эле баягы айырмачылык болот да. Бактияр ажы, ошо мударабы боюнча кандай түшүнүк бересиз? Мудараба бул эми каржылоо да. Биз кыргызча айта турган болсок, сиздин бизнесиңизге болгон бир салым, финансы, ошо каржылоо келет. Банк эгер жактырган болсо, колдогон болсо, ошого тиешелүү каражатты бөлүп, менимче ошого да керек болсо, ошого бир канча бир шериги да болушу мүмкүн да. Себеби деген бул эми көп учурда азыр Айыл банкта андай барбы жокпу, Санжар мырзадан угабыз, бирок деген бул оор эме да. Кыйын нерсе. Себеби деген бизнестин пайда зыянын чогуу тартат да. Ошон үчүн азыркы учурда мен уккам болгон, бул мисалы каржылоолор болгон да, ошол принциптер менен. Бирок кээде ошол каражатты берип аткан адамдын дагы талаптары бар. Мисалы үчүн сиз белгилүү бизнес менен гана алектенесиз. Мисалы үчүн швея боло турган болсо, швея бул барып алып кийин ошол каражат менен Мал чарбачылык кетпейт. Кафе, ресторан ачып кетпейт да, ошондой шарттар болот. Же болбосо бир дөңгөлөк сата турган болсо, дөңгөлөк менен эле алектенет. Башка да бизнестин түрүнө кирип кетпейт деген ушундай талаптар болот да. Анан барып каржылайт, анан барып пайдасын канчага булар сүйлөшөт. Ошол каражат берип аткан тарап менен анан барып бөлүшөт да. Бул жөнөкөй сөз менен айтканда мудараба ошо. Негизинен азыр мына жарандарга жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрөлүчү. Мисалы, Санжар мырза аябай жакшы айттыңыз. Мисалы, бир кардар бир үй алам деди. Ошол ислам принциптери менен. Үй 3,5 миллионго бааланды, бир үй. Жалпак сөз менен айтканда. Ошол үйдү кирешеси, банктын кирешеси ошол 3,5 миллиондун ичинде. Мисалы айталы да, 3,5 миллион ичинде болду. Ошону эле банк берип коет, болду. Ошонун пайдасын гана көрөт да, чынбы? Туура эле түшүнүп атабыз биздин жарандарыбыз? Бул мударабабы же мурабаха? Сиздики мусабама болуп калды окшойт. Эгерде ошол бир бааны коюп эле, ошонун ичинде пайдасын жаран үй алам деди да. Бул мусабама деген ошол жана биздин алып саткан бул жөнөкөй эме болуп калат. Мурабахада биз ичинде эмес, наценка, ошол үстүк баа болду, өзүнчө көргөзүп беришибиз керек. Үй 3 миллион болсо, 500 000 биздики деп туруп өзүнчө атайын көргөзүшүбүз керек. Мына могул 3 миллионго биз сатып алдык. Сага сатып берип атабыз, 3 миллионго берип атабыз. Бирок биздин үстүк баабыз мына 500 000 сом деп так көргөзүш керек. Ушул мурабаха болот да. Ушунда туура болот. Мынакей. А эгер ичинде дегенде ал андай да болот, бирок ал банк практикасында колдонулбайт. Бул соода сатык жөнөкөй адамдардын арасында болушу мүмкүн. Демек, бир кайсы бир жаран үй алам десе, мисалы Айыл банкка сиздерге келди, мен ошол ислам принциптери менен үй алам десе, демек үй бааланды 3 миллион сомго. Сиз айтасыңар, мынакей үй 3 миллионго бааланды, 500 000 банктын пайдасы үчүн. Сизге ошол алып аткан жаранга сизге күткөндүгү үчүн банктын бул эмне деп коет? Бактияр Устаз айтпадыбы? Банк өзүнүн адистерин, ошол офис имараттарды, программаларын, ошондой эле бардык свет, суу, ошонун баарын төлөш керек. Андан сырткары бул банк коммерческий организация болгондон кийин өзүнүн пайдасын да көрүш керек. Андан сырткары банк ал каражатты мисалы үчүн биз өкмөттөн алдык деп атпайбызбы, мамлекеттики деп. Мисалы Айыл банк мамлекеттик болгондо мамлекеттин акчасы, мамлекеттен алгандан кийин мамлекетте пайдасын көрүш керек, ага да бериш керек. Же болбосо
мударабаны ушул жерде мударабаны да айта кетейин, ушул туура болуп калды. Мудараба устаз айткандай ооба ал жактан бирөө мударип болот, ошол банк мударип катары болот. Анан бирөө ошол акча салат, кийинкисин каржылайт да. Ошол банк аркылуу кылса болот же адамдардын ортосунда да кылса болот. Бизде мудараба бул депозит катары колдонулат. Кардарлар келип депозит катары салат дагы аларда ошол мурабаха бүтүмү боюнча каржылаганга бергиле дейт. Алабыз да биз кардардын акчасын алабыз, 1 миллион сом алса алып туруп ошол мурабаха боюнча мудараба менен алып мурабаха боюнча элге жайгаштырабыз. Түшкөн пайданы банк менен кардардын ортосунда 20га 80, мисалы 80% ошол кардар алат, анын акчасы да аны иштетип атабыз. Биз ошону как мударип катары ошону жетектеген жоопкерчиликти биз алып атабыз да. Мен сен акчаңды ушинтип туура багытта жайгаштырып берем, жана ошол эле пайдаңды алып берем деп эми гарантия бере албайбыз, бирок ошо аракет кылабыз да. Ошондой кылат. Анан устаз айткандай бул тобокелчиликтер экиге тең бөлүнүш керек. Эгерде ошондон пайда түшпөй калган болсо, пайда да албай калат. Пайда эле эмес, ал акча толугу менен келбей калса, бул мударип дагы эч нерсе албай калат да. Бул жерден депозит салганда эмне? 12% менен саласың деп туруп ала беришет да. Аякта гарантированный бар да. Мударабада андай гарантия жок да. Салат, биз жайгаштырабыз, түшкөн пайданы 80%-ын сага, 20%-ын мага, жыл айдын аягында мисалы эсептейбиз, акчаны бөлөбүз, тиге 80-ин беребиз, өзүбүзгө алабыз. Ушундай азыр бизде ошо депозит багытында колдонулуп атат да. Санжар мырза абдан сонун мындай жалпак тил менен түшүндүрүп бердиңиз. Бактияр ажы, замандын талабына ылайык бүгүнкү күндө баарыбыз тең мусулманмын деп эсептегенден кийин баары адал жол менен каражат алып адал жол менен жашоого аракет кылып атпайбызбы? Анан бүгүнкү күндөгү жарандар, коомчулук ошол ислам принциптери боюнча дагы билим алыш керекпи өздөрү үчүн? Албетте, бул актуалдуу. Биз айтып, бизде азыр буюрса бул мисалы үчүн Айыл банк, азыркы мурдакы РСК, азыркы Элдик банк, башка да жеке банктар эмнеге кызыктар? Себеби элдин арасында туура соода кылайын деген талап бар болгондуктан биз ошол багытта баратабыз. Өкмөттүк банктар, мамлекеттик банктар бул бир аз кечигип баратышат да, бирок азыр иштеп аткан бул дагы жакшы да, бул дагы сонун иш. Себеби буларда мамлекеттик банктарда мүмкүнчүлүктөр көп. Анан биздин баягы устаздар, биздин коллегалар ошол жакта шариаттык кеңеште баягы көзөмөл кылып жаткандар абдан сонун да. Бул карапайым жарандар эмне кылыш керек? Карапайым жарандар деле мисалы үчүн көп да азыр бизде Айылда бар, башка алыс жерлерде бар. Алар деле эгер туура ушул каржылоону алам десе, бул мындай биз үчүн, мусулман коомчулук үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Биз ойлош керек. Бул дагы бир аракет да. Бул банктын системасына ушул кириши бул чоң бир жетишкендик. Себеби мунун артында көптөгөн дүйнөдө мындай 60-70 жылдык бир тарых бар да ушул баягы стандарттардын киришине. Ошон үчүн банк системасы өзү киргенде мисалы үчүн 100 жыл деп коелу, 100 жылдан ашык. Бул дагы мурун жок болчу да. Бирок бир кардар, өндүрүш, ушундай соода саттык бир заманбап бир ыкма болуп, ошол эле бир багытта, бирок заманбап ислам динине ылайык келген каржылоонун мындай чыгышы коомчулукка бул жакшы нерсе да. Ооба, Бактияр ажы, мисалы азыр Айыл банктын өкүлдөрү айтып атпайбы, Санжар байкечи? Мамлекет шарт түзүп берип койду жарандарга. Мынакей, кааласыңар ислам принциптерин манагыла, кааласыңар мына деп атат. Эми жарандарга бир мындайча айтканда тандоону таштап койду да. Ооба. Эми карапайым эл деле, мисалы шарият устазы деле айтып атпайбы? Бешиктен кабырга чейин билим алгыла депчи. Анан жаран деле өздөрү деле күйүп кетпеш үчүн, багыл өзүнүн багыл эмне деп зыян тартып калбаш үчүн дагы ушул финансылык жаатта билимин, сабаттуулугун арттырыш керекпи? Окуш керекпи? Арттырыш керек. Бул баягы сиз көтөрүп жаткан ушул программадагы ошол бир багыты деп эсептейм да. Себеби бул көрүп аткан биздин көрөрмандар дагы бул жаатында көрөрмандар дагы ошол финансылык сабаттуулукту өстүрүш керек. Изилдениш керек. Себеби деген биз
сооданы күндө кылабыз. Бизге дайыма муктажбыз бир нерсе. Бардыгыбыз муктаж болбошубуз керек, болбосо керек. Бирок биз деле мисалы үчүн бир каржылоого муктаж болобуз, бир нерсени алгыбыз келет. Демек карайбыз да, демек элдик банкта, айыл банкта, башка банктарда демек ушундай бир ыкмалар бар экен, каржылоо. Барып таанышып, билип алыш керек да. Анан баягы натыйжасы бир эле болот экен деген нерсе эмес да. Ушуну айткым келип атат да. Натыйжаны айттым башында элечи. Бизге ошол ыкма дагы, алуу ыкмасы дагы бизге маанилүү. Ошон үчүн бир эле тиги бере турган акчам ошол болот экен деп эле урду келди эмес. Баягы ошол алуу ыкмасына дагы көңүл буруп үйрөнүш керек. Мисалы үчүн ошо мурабага кандай болот экен, мудорабага кандай болот экен. Эми экөөңүзгө тең бир жалпы суроо турсам, негизи жаштарга ислам финансын түшүнүгү боюнча аны кантип колдонуу керектигин кандай бир жеткирсек болот? Сизден баштайлы. Азыркы учурда ошол Кандай кеңеш берет элеңиз? Биз негизи акырындан иштерди алып барып атабыз. Университеттер менен атайын макулдашууларды түзүп, анан ошонун негизинде биз ислам принциптери боюнча каржылоо эмне экенин, себеби сабак жок экен да, атайын ушул ислам принципи боюнчачы. Биз ошолорго барып ачык сабактарды өтүп атабыз. Ачык сабактарды өтүп ошол студенттерге түшүндүрүп атабыз. Андан сырткары чогулуштарга барып өтүп атабыз. Колубуздан келишинче ушундай иштерди кылып атабыз да. Андан сырткары бизде жанагы 38 филиалды өдүм, ошол 38 филиалда мисалы үчүн 50ден ашык биздин ушул түз эле ислам каржылоосу боюнча атайын иштеген адистерибиз бар. Алар жерлерди кыдырып, айыл өкмөттөрдү, ошол айыл жергелерин кыдырып, алар да түшүнүк берип атат. Себеби ал балдардын баарын биз бияка чогултуп, атайын сертификат берип, ислам принципи эмне экенин түшүндүрүп, окутуп, окуудан өткөрүп, анан жумушка алганбыз да. Баардыгы өзүнүн иштерин кылып атат да. Ошентип биз андан сырткары жана радио, телевидение мына сиздер аркылуу ушундай колубуздан келишинче элге жеткиргенге аракет кылып атабыз. Элге ошол жеткирген негизи финансылык сабаттуулукту негизи жогорулатыш керек экен. Себеби дегенде жана башында айтып кеткендей, ислам принципи десе эле бул пайызсыз эч нерсе, үстүнө эч нерсе кошулбай эле бекер бериш керек, же такыр эле ошол бойдон эле бербей коюш керек деген дагы ой пикирлерди угуп калабыз да жерлерден. Анан аларга түшүндүрөбүз, бул атайын эле соода саттык маселеси. Сиз бир нерсе аласыз, акчаңыз жетпей атабы, бирөө алып берет. Мейли банк болбосо деле, башка бирөө алып берсе деле, ал өзүнүн пайдасын кошуп анан алып берет. Бирок ошол кандай жол менен алып атат? Кредит алып атабы, же насыя кылып, же кандай акчаны алып атат? Ошол маселеге көңүл буруш керек да. Шарият деген эми бул баардык биздин жашообуздун баардык жагын камтыган да, ошол учурда ошол финансылык жагын да камтыган да. Бүт баардыгы бар ошол жерде. Ошого көңүл буруп коюшса, элдер жарандар абдан жакшы болот. Бактыгажы. Мен ойлойм, Максат мырза, бул биринчи эле программа болбосо керек. Менимче финансылык сабаттуулук туурасында бир нече сабактар керек. Биздин ошол колдон келишинче, мүмкүнчүлүгүбүздүн болушунча финансылык сабаттуулук боюнча көп баягы билдирүүлөрдү, сабактарды айтышыбыз керек. Мисалы үчүн эле кооператив болгон билесиздер, бизден 2-3 жыл мурун баягы жабыркаган элдер. Ошондуктан жалпы эле коомчулукка финансылык сабаттуулук боюнча, соода саттык боюнча биз бир ойлоп атам, көп чыгарылыштарды жасашыбыз керек да. Адамдар, биздин максатыбыз адамдар күйбөш керек да. Өздөрүнүн каражаттарын кайсы бир белгисиз жактарга салып жоготуп албаш керек, зыян таппаш керек. Ушундай бир багытта бир программаларды кылсак, буюрса мындай аз да болсо биз ошо коомчулукта финансылык жаатын бир көтөргөн болобуз да. Маанилүү, себеби деген азыр биз билбей турган, бирок коомчулукта болуп аткан сооданын түрлөрү дагы бар. Ошол эле мисалы үчүн азыр криптовалюта дейбиз, ал жаатта баягы диний жааттан кандай болот, туура эмеспи? Көп да, мындай кумар оюндары бар, түрлөрү бар. Мисалы үчүн лотонун кандай түрлөрү бар. Азыр көрсөңүздөр, мен машина ойнотуп атам,
машина лотерея сайды ойнотушу, кандай кылып лотереялардын түрлөрүн ошондуктан актуалдуу да. Бул бир эле программа эмес, иншалла, Кудай буйруса. Дагы бир сериясы болот деген үмүттөмүн. Негизи ушул массалык маалымат каражаттары менен көбүрөөк жеткириш керек дейсиздер. Мынакей эми багыл муфтияттын өзүнүн байланыш борборун ачпады. Мынакей 2 айдан жүзү болуп калды окшойт. Мынакей ошондо биз анализдеп отуруп, мынакей фатва бөлүмү ошол байланыш борбору анализдеп отуруп, эң көп берилген суроолордун бири ислам финансы боюнча экен да, бүгүнкү күндө. Ошон үчүн багы актуалдуу болгондугу үчүн ушул эфир негизинен уюштурулуп жатат. Мынакей ошон үчүн бүгүнкү күндө глобалдык деңгээлде мындан кийинки өсүш үчүн муну дагы не деп коет, каржылоону тармагын кеңейтип, ошол эле убакта элге финанс тармактан ислам принциптери боюнча түшүнүктүү бекемдөө үчүн Айыл банктын кандай пландары бар? Ислам принциптери боюнча каржылоо. Бул эми дагы токтобой өсөт да дегеним го. Ооба, сөзсүз түрдө. Биз азыркы учурда замандын талабына ылайык ошол мисалы үчүн ошол лизинг бар го, лизингте. Ал лизингти эми техникаларды узак мөөнөткө алып атышат да. Ошол ижара мунтахия битамлик деген бүтүм бар. Атайын ошого биз улуттук банктан лицензия алдык. Ошол лизингке биз альтернатива кылып, ислам принципи менен лизинг да, ал жакта бардык шарият стандарттары болот. Ошону менен атайын лизингти кылабыз. Кудайым буйрса аны кийинки жылы ишке ашыралы деп. Азыр өзүңөр билгендей жашыл экономика деген чыкты туура. Жашыл экономика деп ошол багытта көп иштер жүргүзүлүп атат. Ал жагына дагы биз атайын жаңы продукттар бу ислам принципи менен чыгарып атабыз. Андан сырткары айымдарды каржылоо, ошол ишкер айымдар бар, аларга кандай каржы бериш керек? Аларга дагы атайын жеңилдетилген шарттарда программаларыбыз бар. Ушинтип биз замандын талабына ылайык, элдин суроо талабына ылайык жаңы продуктларды чыгарабыз, ошол элдерге жеткиликтүү кылып. Андан сырткары ошол бизде 38 филиал болсо, 100дөн ашык дагы точкалар бар да, сберкассалары бар, ошол атайын айыл өкмөттөрдө жайгашкан соода сатуу бөлүмдөрү бар, ошол Айыл банктынчы. Биз эми келечекте биздин адистерибиздин санын көбөйтүп, бардыгына жеткиргенге аракет кылабыз да, ушул элге жайылтуу максатында. Санжар мырза, жеке өзүңүзгө бир суроо. Биздин багы эфирибиз соңуна келип калган экен. Жеке өзүңүзгө бир сиз эми финанс тармагындагы адиссиз да, ошо жеке бир жарандарга кандай бир айтар элеңиз, жүрөгүңүздөн деп суранат элем. Жарандар өзүнүн эми Бактияр ажы абдан туура айтты да. Биздин күнүмдүк жашообуздун соода менен болуп калды да. Кайсыл жакка барбас, баары бир соода менен жүрөт. Ошон үчүн баары муктаждык болгондуктан жеке өзүңүз финансист катары жарандарга эмне деп айтат элеңиз? Эмне кандай кеңеш берет элеңиз? Финансы тармагында ошол алууда Бактияр устаз айткандай негизи сабаттуулукту жогорулатыш керек да. Бул боюнча эми ошол эле өзүнө каржы керек боло турган болсо, банктарга кайрылып көрсүн. Банктар болбосо, атайын улуттук банктын деле ошол эмеси бар, байланыш борбору бар. Ал жакка чалып деле маалымат алса болот. Андан сырткары азыр эми технология заманында бардык эмелер телефон аркылуу деле көп маалыматтарды алып, сабаттуулугун биринчи очурда жогорулатыш керек. Анан алып атканда ошол келишимдерди окуп, анан кол коюуга чакырат элем да. Себеби дегенде кээ бир ошол ислам принципи менен албаса, насыя алып калса деле, ошону жакшылап окуп чыкса туура болот эле да. Себеби дегенде көрүнбөгөн атайын бир скрытый комиссиялар болуп калышы мүмкүн. Кандайдыр бир шарттар коюлуп калат да. Сен мындай кылмайынча жапканга болбойт, же мындай болбойт, мындай деген сыяктуу шарттар болуп калат. Ошон үчүн келишимге да көңүл бурушу керек. Негизинен жалпысынан ошол сабаттуулук болуш керек. Анан ошол сабаттуулуктун ичинде эле ошол келишимдерди караган баары кирет болуш керек деп ойлойм да. Негизинен
ар бир келишим коюп атканда акчаны алганга эле сүйүнүп кетип албай, ошол келишимдеги ар бир пунктка кенен токтолуп ой жүгүртүп анан сөзсүз түрдө өзүнүн эмесин дагы алын дагы баягы төшөгүңө карап бутуңсун дегендей өзүнүн алына да караш керек да. Ушул 1 миллион сомго мисалы үчүн ушул техниканы алып атам, ушул техниканы кандай иштете алам, өзүндө сабаттуулукка ушул жерге деле баягы финансылык сабаттуулук кирип атат да. Кандай иштетем, өзүнө прогноз жазып алыш керек. Мен буюрсам бул багытта иштетейин, ушул техниканы мындай карашым керек деп жоопкерчиликти сезе билиш керек да. Анан кээ бирөө ар кайсы багыттарга алып алышып, анан кийин кыйналып, кайра өздөрү эле кыйналып калгандар, насыя алгандар көбү тойго алып алып, көп киши кыйналат, мисалы үчүн ошондой багыттар. Бизде бул ислам принцибинде буларга жол берилбейт да, максаттуу гана берилет. Устаз айткандай, сөзсүз түрдө бир буюм болобу же ошол услуга деле алып атса, бир кызмат көргөзөтү, ага да атайын продуктлар бар. Сөзсүз түрдө келишим болот, аны банк сатып алып анан гана сатат. Бул жерде максаттуулук боюнча ислам каржылоосу эң биринчи орунда турат да. Кредитте аларга акча сатуу да максаты. Акчаны сатат, тигин алам, муну алам дейт, эртең албай башканы алып коет, мейли дейт, же кандай бир ошол бойдон жабылат, же той өткөрүп коет барып, ошо менен кыйналып калат да. Ушундай болуп калат. Ошо сабаттуулукту эң негизгиси ошол финансылык. Өтө сонун айттыңыз Санжар мырза. Бактияр ажы, сиздин оюңуз? Мен деле ошол Санжар мырзага кошулам. Сабаттуулук, билим алуу өтө маанилүү. Бул жалпы эле сабаттуулук, мен бир эле эмени айтпайм. Ислам каржысы. Жалпы эле ошо коомчулукта жүргөн бизден жарандар баягы ой жүгүртүп, баягы зыянга учурап калбасын деп өздөрү бир билим алуусу керек. Бул жакта мындай финансы дегенде керек болсо ошол үй бүлөлүк бюджет, адамдын жеке баягы бюджети, ошонун баардыгын дагы керек болсо талкууласак болчудай да. Себеби деген кээ бир адамдар алган каражаттын баардыгын максатсыз башка жака бир колдонуп салышы мүмкүн. Кантип ошону үнөмдөйм, кантип мен өстүрөм, эмче көп маселе жаралат бизде. Өтө сонун айттыңыз. Бул боюнча дагы бир кенен бир эфир даярдашыбыз керек экен. Убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ислам финансы жана анын коомго тийгизген пайдасы темасынын алкагында азын-аулак кеп кылдык. Ал үчүн биздин студиябызга Айыл банктын ислам терезеси департаментинин жетекчиси Санжар Бапаулу келди. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Андан соң муфтияттын халал индустриясын өнүктүрүү бөлүм башчысы Бактияр ажы Токтогазы уулу келип берди. Дагы бир жолу алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, кийинки эфирлерде көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.